Эми айтып каныбек. Мен айтайын. Өзүңө кандай комната кылам деп жатасың, шону айтчы. Жазуучу адамга бир комната болбосо болбойт экен. Бир ар балар жазайын деген убакта түнкү саат 3-төрдө немекел ыр жазып жүгөрөм да. Илхам келип калат. Илхам келип калат. Анан туруп неме кылайын десең жат аякка кытырабай чалдарга окшоп дейт. Ошоганан бир отдельный комната кылып полный бүгүн условия кылайын деп алам деген келдим. Деме майда чыйдап көрөйүн. Mana ошого стол наркы отдельно алып китеп жазып койдум. Азыр 3 китеп жазганмын да. Иш бөлмөсөк болот экен да. Иш, ана иш бөлмө кылайын. Мында основной немелер өзү түндө келет экен да. Илхам. Илхам уктап, жап ойгонгондо. Ошо илхам келген убакта сен Onu жазып калбасаң, кийин уже эске келбейт да. Шону тура калып, азыр 3 китеп, бир блокнот толгон да. Ошолорду энди ошо онун арасында кинолор бар. Өткөндө ошо бир Нишанбай байке актер, режиссер олорго алып барып текшертсем, только оңдой турган жерлери бар деди. кошумча алымча кошуп алып эме кылат. Калганын олор неме кылат. Ырлар бар, олорду энди Гүлмир эжеге ошо бая чакырды го. Ошол неме кылабыз деди. Бүт адамдарын неме кылып койгон. Буюрса Кудай кааласа 2-3 китеп чыгат. Чыгармачылыгың эми 50 жаштан кийин башталыптыр да, ачылыпсың да сен эми, а? Мурда эле неме болуп келгенмин. Көрүң айта берген эмесмин да мен. Эми ачылыпсың да. Эми ошолорду энди пландаштырып, эми ошого отдельный комната кылып тактап баарын алай ушинтип иштеш керек болуп атат да. Мунун аркасынан жана түбүн эле